Алла Таала өзүнүн пендесине берген байлыктан, жакшылыкты ошонун денесинен дагы, жеп аткан тамагынан дагы көргүсү келет экен. Ушундай да 2000 кой айдап жүрүп, соған өлгөн койдун жеген не пайда? Туурабы? Карасаң, ушундай нерсе. Көпчүлүгүн көрөсүң, бир карасаң, бар ушундай нерсе, өзүнөн аябайт. Же бир нормальный үйдө жашабайт, же бир нормальный машинеге минбейт. Эми өзүнөн аябай берет да муну. Эми жок болсо, конечно, Кудай сактасын, жок болсо, жокко жок. Бирок мен бар жөнүндө айтып атпайм, туурабы? Бар адам сараң болот да, жок адам болбойт да, туурабы? Кудай сактасын, байдын текеберлигинен сактан дейт го. Бирок андан жаман кедейдин текеберлигинен сакта дейт да. Мындай байдын текебер болгону жаман дейт. Андан да жаман дейт, кедейдин текебер болгону жаман экен да. Бул жаман нерсе. Ошо себептен субханалла өтө сараңдык инсанды эмне кылат экен? Жок кылат. Сараңданмагыла. Өзгөрдөн аябагыла, жеп койгула, жей турган жерден мындай бар отуруп барга бардай. Анан өмүр бою эле тиги эме жанагы тандыр нандын үстүнө тиги майонез сыйпай берсең өлүп кетпейсиңби? Субханалла, ушундай нерсе. Аябагыла өзүңөрдөн. Аябагыла өзүңөрдөн. Мен дайым айтам, аяба. Ушундай нерсе. Аябатып баарына стресс болуп кетпеңер,